Мен Жүйөбай Назар Özkoнович, бұл инфекционный республикалық клиникалық жоғары оорулар ооруканасында инфекционист реаниматолог болып иштейм. Ошо коронавирус инфекциясы башталгандан бери 22 марттан бери биз ушул жерде жатып иштеп атабыз. Bizde жанагы индивидуальный средство защиты деген 100% камсыз болгонбуз. Бул инфекция башталгандан бери эле ошол костюм менен иштеп атабыз. Аны кийип чечүү боюнча инструктаж полностью өткөрүлгөн. Кандай кийишти, кандай чечишти, ал костюмда кандай иштешти баарыбыз жакшы билебиз. Биз эле эмес, младший медперсоналдагы, средний медперсоналдагы бүт баары жакшы билишет. Бизде азыр отделенияда дагы больнойлор бар, реанимацияда дагы бар. Эми ошо больнойлор менен иштегенде ар кандай кыйынчылыктар болуп атат. Ал кыйынчылыктар основном качан адамдар өзүнүн анализдерин положительный тест укканда кичине мындай өздөрүнчө ызаланышып, коркушуп, ал ошо биз ошо больнойлор менен иштегенде анын оорусун эле дарылабастан ошо аларды кичине баягы беспокойство эткенде, ызаланганда сооротуп, кичине беспокойство эткенде успокаивать этип, ушундай дагы иштерди жүргүзүп атабыз. Бизде ошо абалы оор бейтаптар бар, орто оор бейтаптар бар, орто салмактагы. Булардын бүт баары менен иш жүргүзүп атат. Андан тышкары өзүбүздө дагы ар кандай сложностьтор, кыйынчылыктар болуп атат. Ошо 22-синен бери үйүбүзгө бара элекпиз. Баарыбыздын үй бүлөбүз бар. Бул жерде иштеген биздин сотрудниктердин баарысынын үй бүлөсү бар. Алар баары бирөөнүн кызы, бирөөнүн апасы, бирөөнүн атасы дегендей. Анан өзүбүз эле когда үй менен сүйлөшкөндө ошо кичинекей кыздарыбыз качан келесиң ата, эмне болуп атасың, тиги бу деген көп вопростор берип атышат. Эми ошого карабай иштеп атабыз. Кудай буюрса, акырындап ушул биздин кыргыз элин эле эмес, дүйнө жүзүнө келген ушул кыйынчылыкты акырындап жеңебиз деп ойлойбуз. Муну жеңиш үчүн биздин жарандар да өздөрүнүн жардамын бериш керек. Ал деген жанагы биз көп эле айтып атабыз. Көчөгө көп чыкпай, тазалыкты сактап, үйдө отуруп беришсе, Кудай буюрса акырындап ушул абалдан чыгып кетебиз.